Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Бала тарбиясы боюнча чакан сабагыбызды Кудай деп, бисмилла деп баштадык. Урматтуу тарбиячы, бул деген эң биринчи очередь кезекте урматтуу ата жана апа, сиз жашооңузда диниңизден кийинки эле эң кымбат нерсеңиз бул сиздин балдарыңыз, сиздин бир бооруңуз, сиздин каныңыздан жаралган, сиздин эң жакшы көргөн адамыңыз. Алар сиздин бактылуу болушуңузга себепкер болот. Алардын намазы менен, алардын түз жолдо өмүр сүрүүсү менен, жашоо образын жакшы өткөрүүсүн көрүү менен сиздин баягы акыл эсиңиз эс алат, сиздин жүрөгүңүзгө тынчтык келет, жашооңуз сулууланат. Тескерисинче Кудай сактасын, балдарыңыздын бузулуусу менен, алардын кутуруусу менен жашооңуз булганат. Тартканыңыз кайгы болот, жутканыңыз азап болот дегендей. Ал эми бул жашообузда эң кымбат нерсе бул балдар экен. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде «Ал-малу вал-бануна зинатул хаяти дуния», мал байлык жана бала чака бул дүйнөнүн зыйнаты дейт. Акылдуу тарбиячы ушул үй бүлөсүн, бала чакасын сактаганга аракет кылат. Аларга туура тарбия кылганга аракет кылат. Канча убактысы кетсе дагы, канча акчасы кетсе дагы, бул ага орусча айтканда стоит деп билип, ошонун үстүнөн иш алып барат. Балдарыңдын сага карата акылары бар шарият тараптан. Кандай эле балдарыңда сенин акың болгондой, балдарыңда дагы сага карата алардын акылары бар. Жана балдарыңа карата сенин жоопкерчилигиң бар шарият тараптан. Ошого алымдар айтат экен, керек болсо кыямат күнү Алла Таала баладан атасы тууралуу, атасынын акысы тууралуу сураштан алдын атасынан баласы тууралуу акысын сурайт дейт. Анткени ата биринчи дүйнөгө келет, ошол баланы калыптандырган ата, тарбия берген ата, керек болсо ата баласынын акысы тууралуу биринчи суралат дейт. Балаңа кандай ат койдуң, балаңа кандай тарбия бердиң, жана башка. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде кандай эле биз инсанга ата энеңе жакшылык кылгын деп буйрудук деп айткандай эле, мындай да аят бар экенин эске ала жүрүш керек. Астагфирулла. Ку анфусакум ахликум наро ва кудуха нас вал хижара. Эй аталар, эй үйдүн кожоюндары, өзүңөрдү алгач, анан үй бүлөңөрдү, үй бүлө дегенде ким? Аял, бала чака, ушуларды оттон сактагыла, тозоктон сактагыла. Ал тозоктун отундары адамдар болот, жана бут чөлөкөттөр болот деп атат. Демек бул жерде Алла Таала аталарга болгон буйругу балдарына карата, балдарын аталарына карата буйругунан да биринчи келет. Анткени ата биринчи дүйнөгө келет. Баланы дүйнөгө сен себепчи болуп келесиң, сен ага болгон тарбияны сен бересиң, ошону сен эгесиң, сен өстүрөсүң, сен бутайсың дегендей. Ошондуктан керек болсо ошол ата биринчи бала тууралуу суралат дейт. Көптөгөн балдардын бузулуусу керек болсо аталары себептүү болот дейт. Кимде-ким баласына болгон таалим тарбияны кош көңүл алып караса, демек бул бала тарбиясын текке кетирген болсо, анда балага бир чоң жамандык кылган болот дагы. Ошентип көптөгөн балдардын бузулуусу ата эне тараптан келет дейт. Аларга жөн эле бир кайдыгер мамиле кылып койгондугунан улам, аларга динин үйрөтпөгөндүктөн, адамгерчиликти үйрөтпөгөндүктөн, ошентип бала кезин аталар текке кетирип алат. Ошентип балдар чоңойгондо же өздөрүнө пайда бербейт, жана башкаларга дагы пайда бербей турган болуп калат дейт. Кандай эле сен Кудайдын куттугун ырыскыңдын артынан чуркайсың дейт. Мал байлыгым өссүн деп безесиң дейт. Байлыгыңды, бизнесиңди өстүрүүнүн баардык жол-жоболорунун артынан чуркайсың дейт. Канча акчалар төлөп, чет мамлекеттен келгендердин немелерине чейин барасың дейт, жана билеттерди сатып алып, бизнес анан ал бул деп курстарга окуп дейт. Эгерде бул дүйнөдөгү байлыгыбыз үчүн ушунча чуркап аткан болсок, анда сен балаң эң чоң байлыгың ушул го дейт. Сенин бир бооруң, сенин каныңдан жаралган балаңа андан бетер жан үрөп аракет кылып, жолдорун издеп аракет кылбайсыңбы дейт. Ошондо биз аракет кыла туруп балдарга жакшы тарбия берсек, ошолор бизге кийин жардамчы болот, бизге жүрөктүн сүйүнүчүн тартуулайт,
эгерде аларга тарбияны таштап койсок, кош көңүл карасак, алар бактысыз болот жана сени дагы бактысыз кылат дейт. Ошондуктан балдарыңды тарбиялаганга кандай жол бар, кандай выход бар деп ошол сен жолдорду издешиң керек дейт. Көп мына бүгүнкү күндө көйгөй, проблема, мүшкүл иш, көптөгөн аталар, энелер убактысы жок. Сабыры жетпейт, баласын бир сырдашып, баласын укканга, баласы сүйлөп атса, баласын бир кунт коюп укканга бир сабыр жетпейт, убактысы жок дейт. Ошону менен сен алардын жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, оюнда эмне болуп атат, ошону билет элең го дейт. Ошого жараша иш алып барат элең дейт. Анан ошо балдарыбыз менен бир тарбиялык иштерди кылганга өзүбүздү көнүктүрбөйбүз дейт. Ошондой көнүгүүлөргө кандай эле залга өзүң кыйнап барып, көнүгүү кылганда ошондой буга атайын убакыт арнаш керек дейт. Жакшы ыкмаларды, жолдорду издеш керек дейт бала тарбиясында. Кээ бир аталар, Кудай сактасын, аларга Кудайым хидаят берсин, такыр бир баягы именчиктүүлүк деген жок дейт да. Же кара же ак. Мен болгон мүнөзүм ушул. Мен айтканым айткан, дегеним деген деп ушундай бир чорт мүнөз дейт да. Же кара же ак дейт. Болбойт дейт. Сен балаң армиядагы аскер беле дейт. Кээ бир жерлерде бир аз катуу болуп коюш керек, кээ бир жерлерде бир аз жумшак болуп коюш керек. Мындай бир балансировканы билиш керек да. Мен мүнөзүм ушундай деп эле ошонте берсең, анда болбойт да, баарын талкалап сындырасың да. Анан ошентип эмне болот? Баланын жаман чөйрөгө туш болот. Жаман чөйрө баланы өзүнө тартып кетет. Жамандыктардын эшиги ал баланын алдында ачылат. Балдар менен мамиле кылуу дейт. Бул илим дейт. Бул бир талант дейт. Балдар менен, өзүңдүн балаң менен тил табуу, аларга жакшы тарбия берүү бул искусство дейт. Көптөгөн аталар, энелер дейт, тилекке каршы бул искусствону, бул өнөрдү үйрөнүүдөн баш тартышат дейт. Анан балдарына заман өзгөрдү, укпай калды деп калышат дейт. Бирок өзүн дейт, бир айда жок дегенде бир жолу баласына бир жомок бергенге, бир баласын арнап бир китеп алып келип берип, баласы менен бир жомок бергенге, же бир жакшы бир жанакындай бир кино көргөзгөнгө, же баласы менен бир саат убактысын бөлүп, бир аталык балалык бир мамиле кылганга бир саат убактысын да бөлгөн эмес болуп чыгат дейт. Же болбосо бир бала тарбиячылар менен кеңешип, алардын насихаттарын угуп, тажрыйбаларын иш жүзүнө өтөп көрүүгө аракет кылган эмес да, анан жөн эле куру жалак аттана бергени бул кантип болсун дейт. Көптөгөн аталар балдары менен болгон мамиледе өз билгендей эле наугат эле мамиле кыла берет дейт. Ошентип эч бир тарбиясынан пайда чыкпай калат дейт да. Эми ушул жерде таң калыштуу дейт. Мисалы кимдир бирөө соода жактан бизнеске кире турган болсочу дейт, наугат иш кылбайт дейт. Бизнеске кирерде сөзсүз түрдө ошол бизнес кыла турган бизнеси кандай бизнес, буга пайда алып келеби, ошол бүт тармактарын караштырат дейт. Анткени акчасы кеткен тат, убактысы кеткен тат, капиталы кеткен тат. Ошол тармактагы адистерден сурайт дейт, бул бизнес кандай, мен күйүп кетпейминби, банкрот болуп калбаймынбы деп, өзүнүн адистери менен кеңешет дейт. Аны сен бизнеске балаңан бизнес артык болуп кеттиби дейт. Ошол акчаңды коротордо ушунча адистери менен кеңешеткенсиң, алардан да кымбат болгон, бир боруң болгон, балаң менен болгон тарбияда да наугат эле тарбиялай бербей, ошол жактагы адистерден сурабайсыңбы дейт. Анан көптөн ата-эне балдары жаман бир иш аракет кылып койсо, балдарын жемелейт дейт. Бирок өздөрү унутуп калган дейт, ошол жемеге өздөрү ылайыктуу экендигин. Өздөрү ошол балдарга тарбия берүүдө чалалыкты кетирген. Өз убагында балдарга тарбия берген эмес. Анан кийин балдары ката кетирсе, балам ушундай кыл деп даттанганы чындыгында изилдей келсең өздөрү ошого күнөөкөр дейт. Анткени алар ата-эне деген бул деген булак дейт. Эгер булак тунук болсо, таза болсо дейт, ичкен адамдар дагы ден соолуктуу болот дейт, жакшы болот дейт. Эгерде булак кири болгон болсо, начар болгон болсо, аны ичкен адам дагы оорукчан болот эмеспи дейт. Өзүң бир убакта балдарыңа кир булак болуп бергенсиң дейт.
балаң ошол сенде болгон кир булакты, сазды ичип чоңой дейт, анан ал тунук болуш керек беле. Сен өзүң таза болушуң керек болчу деп атат да. Андыктан урматтуу аталар жана энелер билгиле дейт. Кимде-ким балдарын тарбиялоону кааласа, эң алгач өзүн тарбияласын дейт. Жакшы кулктун өзгө ээ болгонго аракет кылсын дейт. Балдары менен жумшактык менен, сабырдуулук менен, боорукерлик менен мамиле кылсын дейт. Жана ушул эрежелерди аткарууга көнүксүн дейт. Болбосо дейт, кудум эле неме болуп калат дейт. Сен өзүңдү тарбиялабасаң, өзүң оңолбосоң, бирок балдарыңды тарбияласаң, анда өтө сонун бир урук бар, үрөөн бар, бирок жер такыр жер да. Эчтеке өспөйт ал жерге. Ошол жерге сепсең өсөбү дейт. Болбосо тиги өнө турган урук дейт. Балаң өнө турган бала бар. Президент боло тургандай анда неме потенциал бар. Бирок сен такыр жер болсоң ал кантип өссүн дейт. Анткени сен эгиле турган жер болуп берип атпайсың дейт. Ошондуктан ата эне эгиле турган жер, ичиле турган булак, сен эң алгач өзүңдү тарбияла, өзүңдү оңдо дейт. Насихаттарды укканыңда не пайда? Жолдомолорду укканыңда не пайда? Көргөзмөлөр укканыңда не пайда эгер сен ага канаттанбасаң, канаттанган күнүңдө дагы амал кылбасаң, анда эмне пайда дейт. Демек, эми мындан бала тарбиясын оор деп ойлоп калбагыла. Бала тарбиясы бул баягы чиелен байланып калган мындай бир түйүн болуп калган, чиелен байланып калган түйүн же эмес дейт. Жандырыш мүмкүн болбогон, же оор нерсе эмес дейт. Иншалла ал жеңил дейт, жана оңой дейт. Эгерде Алла Таалага таянсаң, жана ошого жардам берген себептерди пайдалансаң. Бала тарбиясына жардам берген себептер бар, эрежелер бар, ошол эрежелерди пайдалансаң. Инсан адам өлтүргөн жырткыч жаныбарларды тарбиялай алды. Инсан жырткыч куштарды тарбиялап алды. Тайгандарды, ителгилерди, бүркүттөрдү тарбиялап алды. Тет арстандар, хищниктерди тарбиялап алды го. Сен эми өзүңдүн бир бооруң болгон, сенин каныңан жаралган, мүнөзүндө сага окшош болгон, табиятында сага окшош болгон балаңды кантип тарбиялайсың болгон Аллага тобокел кыл, жана ушул жааттагы хадистерди түзүп берген эрежелерин колдон дейт. Көптөгөн адамдар балдарын илимдин негизинде тарбиялабайт дейт. Атайын ошол жааттагы бала тарбиясындагы адистердин түзүп берген эрежелеринин негизинде тарбиялабайт дейт. Наугат өзү билгендей эле тарбиялай берет дагы. Ошентип баласынан мындай бир катардагы эле жөнөкөй бир адам болот дагы, жакшы бир тарбиялуу бир адам чыга келбейт дейт. Бирок ошондой болгон чакта дагы кээ бир ушул бир жөнөкөй эле адамдардын үй бүлөсүнөн ушундай бир өтө тарбиялуу, ушундай бир акыл эси жогорку деңгээлдеги балдар чыгып калат. Сен буга алданба дейт. Мына каяктан айтасың мына. Баланча Балтабайдын баласы эмне? Балтабай эмне? Мектепте 2 менен окуган. Аялчы Айшакан такыр вообще дөдөй. Бирок карачы балдар кандай акылдуу. Көп эле баштырып бересиңер деп алданып калба деп атат да. Ал ата энеси тарбия бербеген күнү деле ал башка бир тарбиянын факторуна туш болгон болушу мүмкүн дейт. Же анын мектептеги мугалими кыйын болгон, же бул ушул окуу борборлоруна келген, же бир кружокторуна барган, же бир жакшы бир досу болгон, же бир даватчыга туш болуп калган, дагы бир устазга туш болгон. Айтор бирөө сөз таасир берген дейт, ал жөн эле өзүнө өзү болуп калбайт дейт. Андыктан кимдир бир жөнөкөй бир адамдардын балдары илимдүү, билимдүү чыкса, мына боо деле баласына тарбия берген жок, билем боо, мага окшоп эле мектептер өткөн, каякта тарбия бул, мектеп дараң бүткөн деп алданып калбагын дейт. Же болбосо кээ бир адамдар атайын ушул бир тарбия жаатында китептерди окубаса дагы, курстарга барбаса дагы, бирок өзүнүн адамдык табияты жогорку деңгээлде болушу мүмкүн дейт да. Мисалы мен бирөөнү билем дейт. Балдары өтө ийгиликтүү чыкты дейт. Балдары ушундай бир доктор болуп чыкты, юрист болуп чыкты, адамгерчиликтүү болуп чыга келишти. Кичүү балдар мектепте жогорку балдарды алып атат дейт. Бирок өзү иптидайя 4-класска чейин окуптур. 4-класска чейин окуптур бул автор айтып атат да. Анан мен таң калып бир күнү ошонун атайын барып сурадым дейт. Сурасам, ал айтат, мен жанагы жөнөкөй балдар кыйын чыгып атпайбы, акылды, эстүү, илимдүү, билимдүү чыкты, бирок өзү 4-класста эле бүткөн да. Анан ошондон барып сурап атат, ал айтып атат. Мен балдарым менен досторумдай мамиле кылам дептир. Аларга балдарыма жасанбай мамиле кылам дейт.
Жүрөгүмдө балдарыма мээримдүүлүктү сезем, ошону балдарыма көргөзөм дейт. Балдарыма боорукерлигимди көргөзөм дейт. Мен балдардын бирөөсүн да урганым эсимде жок дейт. Алар менен ар дайым кеңешем дейт. Алардын оюн сурайм дейт. Аларга кээ бирде жоопкерчиликти берип коем дейт. Өздөрүнө болгон ишенүүсүн пайда кылыш үчүн аларга жоопкерчиликти берип коем дейт. Түгүл кээ бир учурларда ошол балдарыма карточканы берип койчумун дейт. Балам, мына болгон биздин үйдүн капиталы ушул карточканын ичинде. Балам, барып мына продуктлар алып кел деп койчумун дейт. Ошол балып жоопкерчилик менен аманатка кыянат кылбай, барып анан ошол продуктты алып келет эле дейт да. Жана балдарыма сарамдык кылбайт элем, берешендик кылат элем дейт. Мына ушул адам өзүнүн баягы саламат фытраты менен китеп окубаса дагы, илим билим албаса дагы, бирок баягы адамгерчилиги, табигый адамгерчилиги, Кудай берген адамгерчилиги жогорку деңгээлде болгон экен. Ушундай бир бул мындай чанда дейт да. Ошол бала тарбиясындагы тарбиячылардын ийгилигин изилдедим дейт. Бала тарбиядагы тарбиячылар, тарбиячы деген ата эне жөнүндө кеп болуп атат. Кайсы себепти колдонгонун мен изилдедим дейт. Сырларын изилдедим дейт. Тескерисинче бала тарбиясында өтө чалалыкты кылган, халат отношения кылып, анан зыян тарткандардын да себептерин изилдедим дейт. Аларда эмне себептен ушундай балдар ушундай бир начар чыгып калды, эсси чыгып калды деп. Урматтуу оомат бергир, Кудайым сага оомат берсин ата дейт, апа дейт. Мен сага мына дейт, алдыңа дейт. Ошол бала тарбиясы боюнча ушундай бир эрежелерди салып берип атам. Бул жерде 28 эрежени айтат. Ыкмаларды, тажрыйбаларды коюп берип атам дейт. Мен буларды өзүм көрдүм дейт. Бул 28 эрежени. Адамдардын жашоосунан көрдүм дейт. Өзүмдүн балдарыма практика кылып көрдүм дейт. Изилдедим дейт. Текшерүүдөн өткөрдүм дейт. Салыштырдым, иреттедим дейт. Кыялдан алыс дейт. Фантастика эмес дейт. Ойго келбеген эле мисалдар эмес дейт. Чыныгы реалдуу мисалдар дейт. Анан бул жаатта көптөгөн китептерди окудум дейт. Бала тарбия жаатында көптөгөн китептерди окудум, интернет булактарынан көптөгөн сабактарды окудум, көптөгөн курстардан өттүм, семинарлардан өттүм, көптөгөн макалаларды окудум дейт. Ошентип ушунун негизинде анан силерге анан даяр кылып сунуп берип атам. Кайта ушуну окуп кичине мындай бир өзүңөргө фундамент кылып алгыла, урматтуу ата энелер, бала тарбиясында деп 28 эрежени бизге сунуп атат. Мына колуңуздагы бул китеп дейт. Көптөгөн ушул бала тарбиясында баштары маң болуп, кандай тарбия бериш керек экенин билбей, наугат эле тарбия берип жүргөн аталарга, энелерге арналат дейт. Буга эмне деген мээнет кетти дейт. Шариаттын негизинде, ислам шариятынын негизинде тарбия китеп ыкмалар болду да бул жерде. Мындай бир баягы Куран хадистин рамкасынан чыкпайт. Ошондой эле көптөгөн ошол жыйынтыктап айтканда көптөгөн ошол бала тарбиясында ийгиликке жеткен ата энелердин негизинен ошол 4 сапатын байкадым дейт. Биринчиси, алар балдарын жакшы көрөт экен жана жакшы көргөндөрүн билдирет экен дейт. Жакшы көргөндөрүн изхар көп, мисалы кээ бир кинолордо мындай бир балам мен сени жакшы көргөм, бирок жакшы көрөм деп айта алган эмесмин деп кат жүзүндө билдирип ушундайлар боло берет го. Мындай жок, сен жакшы көргөнүңдү иши балдарга билдиришиң керек экен. Аларга ошол жакшы көргөнүңдү угузушуң керек экен, мээримдүүлүгүңдү көргөзүшүң керек экен. Экинчиси, балдарыңды урматташың керек экен, аларга дем кубат берип турушуң керек экен. Балам сен акылдуусуң, кызым сен акылдуусуң деп мына комментарийлерин жазып атат. Тиги апам мени басынтып берчи, ушинтип берчи, антип берчи деп, апам мени басынтып берип, сага окшогондогу эр да албайт, сен эрге да тие албайсың деп атып, тиги первый встречный бирөөгө эле турмушка чыгып кеткем. Ушунчалык апам айткан ушунда отуруп калыптыр дейт. Мен кокуй, мен эре албайт деп апам айткан, мен шанс болуп атат деп, тиги кызыл камчыбы ичеби, чегеби кызыктырбайт, чыгып кете бериптир да. Бул деген сөз сразу турмушка чыгып кетем ал башка кеп, тандоо маселесичи. Айтайын дегеним, ошол баланын оценкасын, самооценкасын түшүрбөш керек ата эне. Ага дем кубат бериш керек. Балам сен илимдүү болосуң, күчтүү болосуң, аны макташ керек. Аларга өздөрүнө карата ишеним бериш керек. Балам сен колуңан келет. Балам сен күчтүүсүң, сен акылдуусуң, сен кыйынсың деп ушундай. Үчүнчүсү, көбүнчө ошол балдарын кадимкидей сыйлоо, алардын каалоолорун аткаруу, бирок акылдын чегинде, шариаттын чегинде, так эле талтаңдатып, чалчаңдатып жибербей. Төртүнчүсү, аларга дос сыяктуу мамиле кылуу. Жасалма эмес. Мындай негизинен жалпы айтып койду.
Анан Кудай буйрса эреже катары менен 28 эрежеде келет иншалла. Ал эми көптөгөн ошол бала тарбиясында туура эмес мамиле кылып, кийин сыздап калган ата-энелердин ушул сыпаттарга ээ болбогондугун көрдүм дейт. Не балдарын жакшы көрбөйт, жакшы көргөндүгүн билдирбейт, урматтабайт, самооценкасын түшүрөт. Карачы анда баланчанын кошунасы, сен бул кейпиң менен мындай да болуп калбайсың, бул кейпиң менен туалет шыпырып каласың, ал бул уруп, кагып, силкип, урматтоо деген жок. Дос сыяктуу мамиле кылбайт, бир падыша, кулга мамиле кылып аткандай эле мамиле кылып, айтор ошол 4 сапаттын жоктугу бул ошол бала тарбиясында зыянга учурайт экендигин билдим дейт да. Иншалла Алла насип кылса, мындан ары кыска нуска кылып, ошол 28 эрежесин иншалла ата-энелерге бир эң алгач өзүбүзгө, соң ата-энелерге бир пайда болуп калса экен, журтубуздун келечеги болгон жаштарыбыз туура тарбия менен чоңойсо экен деген ниетте сабагыбызды иншалла улайбыз. Алла разы болсун. Субханаллахи ва бихамди, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.